англис тили үйрөтүлөт да. Ошо сынабыңызга каршымын да, мисалы орус тилин биле эле кыргыз тилин унутпагыз. Мен сага орус тилин үйрөнбө деп айткан жерим жок. Кыргызда жакшы сөз бар. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген. Кыргыз эли. Ошо 4-7 кылымдарда дүйнө жүзүн кезип, ар кандай тилдерди үйрөнүп, акылдан болуп келген. Eneni böyle balaları degeni, ene atene bala jönölse, bala özün ayal jönölür. Урматтуу жаштар, бүгүнкү биздин тема силер менен ушул жаштар жана ата эне деген темада сүйлөшүп атабыз. Андыктан ушул жаштардын адеби жүрүш турушу кандай, же болбосо азыркы биздин кээ бир ушул замандаштарыбыз, окуучуларыбыз айтып атат. Кээ бир биздин башка мектептерде мугалимдер маса алдында келип сабак берет дейт. Ошолорго көз карашыңар кандай? Анан ал сабакты деле дурус бербейт дейт. Ушулар жөнүндө да айтсаңар, жаштар сүйлөсүн. Саламатсыздарбы? Бар эле локальный проблемаларды айтып атат. Чогуу карап көрөлү. Татаулан байке айткандай, бул жерде проблема дин жана идеологияга келип такалып атат. Бизди жана телевидение менен бузуп атат. Мен деле кичинекейимде көрчүм. Бригада андай мындай. Мен деле авторитет болуп, пахан болуп, бирөөнү грустеттим келчи көрүпчү. Булардын жашоосу чыргалып экен деп. Ошентип акырындан бузуп отуруп, биздин психология, улуттук духту түшүрөт. Динибиз, динди, идеологияны көтөрөйлүк, ошондо суроолордун баары чечилет го деп эсептейм. Жанагы сөздөр, мисалы, тил албай жатат балдар, тил албай жатат. Күндөн күнгө чөп бератат бул нерсе. Айылда да ошого жетип калды да. Атасы келип, балам, элин айда десе укпайт. Балам иштейли десе укпайт. Бир гана ою жанагы эртең кечке чейин дискотека, день рождения, да, бір балекеттер болып отыр. Ана жана айтпайсың, бай сәрчинді албайды екен. Вечерге барғанда қызым барғанасы кете береді қыздар. Ана бәрі зуға өстейді. Аяғы көп хаталарын бәрі толып қалды екен. Ана сіздер зуға өстейді. Қаны боласың, артыңар берседі, айырмай барып ойлады. Жакшы, барба деп сіздер болса, билем деп кетесіңдер. Биякта биздин эжелерибиз бар экен, анда ушул ата энелерге дагы сөз кезегин берсек. Мектептин балаларынын тарбиясын мектепке эле жалгыз коюп койгон туура эмес деп ойлойм да. Себеби бизде айтылып жүрөт коомубузда. Үй бүлө бул өзүнчө мамлекет деп. Үй бүлө мамлекет болгондон кийин мамлекеттин ичинде баардык нерсе бар да. Анын ичинде идеология сөзсүз болуш керек. Биринчи очередте идеология болуш керек. Финансовый маселе, бүт бардык нерседе мамлекетке кандай нерсе тиешелүү болсо, үй бүлөгө ошонун бардыгы тең тиешелүү деп ойлойм. Мен оюмду жыйынтыктап кетсем, баягыдан бери жаштар бул өзүбүздү актап атабыз да, ата эне күнөөлүү, коом күнөөлүү, мугалим күнөөлүү депчи. Ата эне балага тарбия бербей жатат дейт да. Ар бир ата эне баласына тарбия берет. Болгон акылын мугалим да, ата эне да, жадамаса кошсоң колоңдор айтат, ошол акылды биз жаштар угуп жатабызбы? Жок, уккан жокпуз. Анан бул жерде сабак жөнүндө болуп кетти, эч нерсе көңүл жок, себеп дегенде технология өнүктү дейт да, өнүккөн менен бизге ал жаштардын келечегине зыянын көбүрөөк тийгизет да. Сотка чыккан, наушник чыккан, ал ошолорду кулагына салып алып, балдар сабакка көңүлү жок да. Мугалим какшайт, укпайт наушник менен, анан өзбек ажынын сөзүнө кошуп, наушниктен кулак албетте өлүп кеткенде ошондой көкпей чалыш сезилет экен, машинкада отуруп эшикти ачып койчу десе, эч ким укпаса, тиги оорулук экен деп ойлойт да барынча. Буга технология күнөөлүү, жаштар өзүбүз күнөөлүүбүз да. Элдин баары айтат бизге, ошол акылды биз ошону туура биз кабыл алып, ошону угушубуз керек. Ал эми укпайбыз да, акчаны алабыз. Мектепке төлөйбүз балабызга калбайт. На самом деле башка чогулткан балдарга, кыздарга беребиз же башка уюштуруп турган бизге чогултуп барабыз. Ошондон үчүн жаштар өзүбүз күнөөлүүбүз. Так что ошол күнөөнү өзүбүз мойнубузга алып, оңолгонго аракет кылыш керек. Ата энеге, мугалимге күнөөнү салбаш керек. Да бир жолу бул жакта отурган кара чачтуу кыргыз кызына айтып кетким келет да. Şu biz укпайбыз, biz мынтебиз деп турмушта көп мисалларды келтирип, небите. Ушул улуттук компьютердик гимназиянын бул 11-класстардын атынан же болсо угуп жатса бүт Кыргызстан жаштарына биздин ата энебиз, туугандарыбыз, агаларыбыз бизге туура тарбияларды айтып жатат, берип жатат. Мүмкүн болсо ошону турмушта ишке ашыра билели. Ошого чакырам да жаштар. Бизде айтат да, эң жаман тарбияланган бала бул ата эненин тилин албаган бала деп.
чынында ата эненин тилин албаган бала эч кимдин тилин албайт. Мисалы мына Тажикстандан келген кыргыздар бар да, ошол айтат, агасынын тилин албаганга биз кызыбызды бербейбиз деп. Көрсө, агасынын тилин албаган эч кимдин тилин албайт деген ошондой. Ашы жанагы ата энесинин тилин албаган кыз да эч кимдин тилин албайт, күйөөсүнүн тилин албайт, келечекте кайненесинин тилин албайт. Ошо хулиганда эң баш. Ошо мындагы мээде программа жок. Бул ата эне деген ыйык, ата эне деген эң улуу зат, ата эне деген эң кымбат деген программа жок. Ошо биз ошону үйрөтүш керек. Ата энелерге өзүбүздүн балдарга үйрөтөлү. Ошолор билсин биздин мээнетти. Үйрөтөлү. Ошо огород айдаса огородко эриштип барайлы. Ошо базар болсо бир күн базарда турсун биздин жаныбызда үшүп. Мээнетти билсин ошо кандай кантип келет ошол үйгө оогат. Эмесе сотканы алып бер, мындай сотка албайм, тигиндей сотка алып бер, дивиди алып бер, дагы башка алып бер, толтура да алып бер дегени. Ошолор мээнетти билбейт, ойлоду оңой эле кеп деп. Ошолор бир күн шерек болсо биздин жумушка, кечке чейин ошо биз иштеген ишти көрсө, суукту көрсө, башка көрсө, талаада мээнетти көрсө, анан билет да. Ана ошон үчүн ата энеден да кетип алат бизде. Чынында ата энелер өздөрү тарбиялай албай жатат, чынында бакканды тарбиялап атат. Урматтуу ата энелер, бул багуу менен тарбиянын ортосу чоң. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жаштардын үнүн уктуңуздар. 85 жылдык тарыхы бар улуттук компьютердик гимназиянын жаштары сиздерге сүйлөп берди. Чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Биздин эже агайларыбыз, конокторубуз, ата энелерибиз, жаштарыбыз жакшы ойлорду ортого айтты. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Байсалдуу бабалардын ырсаптары баладан үмүт кылган курсактагы, ызаттап ата сөзүн балдар келет, ыр сүйгөн кыргызымдын урпактары деп Надырбек Алмеков агайыбыз айткандай, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Демек, биз өзүбүз өзгөрүлмөйүнчө коом өзгөрүлбөйт. Өзгөрүлө турган убакыт келди. Кийинки ишемиден жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.